Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу биринчи жолу ЧВК Вагнердин козголоңу боюнча пикирин билдирди. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, министр Шойгу кеңешмеде сөз сүйлөп жатып, 23-25 июнда болуп өткөн өлкөдөгү абалды жөнгө салуу аракеттерине токтолгон. Анда ал Вагнер козголоңчуларынын планы ишке ашпай калганын, куралдуу күчтөрдүн өздүк курамы бул багытта берген антына бекем туруп, аскердик милдетин так аткарганын белгилеген. Козголоң аскер топторунун иш-аракеттерине эч кандай таасирин тийгизе алган жок. Жоокерлерибиз алдына коюлган милдеттерди тайманбастан эр жүрөктүүлүк менен аткарышты. Өздүк курамга ак ниет кызмат үчүн ыраазычылык билдирем деген ал. Эске салсак, 24-июнда Вагнер жеке менчик компаниясынын лидери Евгений Пригожин орус күчтөрүн абадан сокку урду деп айыптап, Ростов-на-Донудан Москвага жүрүш жасаган. Анын эң негизги талаптарынын катарында коргоо министри Сергей Шойгунун отставкасы да бар эле. Булак супер кечи. Россия Кыргызстандын экономикасына $630 миллион инвестиция кылууну пландоодо. Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду 2027 жылга чейин Кыргызстандын экономикасына $630 миллион инвестиция салууну пландоодо. Бул тууралуу аталган фонддун кеңештин Бишкекте өткөн 2023-2027 жылдарга өнүктүрүү стратегиясы талкууланып жаткан жыйында айтылганын фонддун басма сөз кызматы билдирет. Азыр биздин алдыбызда Кыргызстандын экономикасын модернизациялоо жана технологиялык кайра жабдуу боюнча жаңы масштабтуу милдеттер турат. 2023-2027 жылдарга карата стратегиянын алкагында Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $630 миллион жаңы долбоорлорду каржылайт. Инвестицияларды каржылоодон тышкары биз долбоордук ыкмага басым жасайбыз. Өнөр жай, агро өнөр жай комплекси, энергиянын кайра жаралуучу булактары, логистика, IT инфраструктура жана башка тармактарда жаңы долбоорлорду колдойбуз деп фонддун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиковдун басма сөз кызматы билдирди. Фонд 8 жыл ичинде Кыргызстандагы ар кандай долбоорлорду $520 миллион каржылаганын айтат. Маалыматта кошумчалагандай, фонддун стратегиясында ресурстардын мындан дагы чоң суроо талапка ээ кыла турган жаңы насыялык продуктыларды иштеп чыгуу каралган. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ички түзүмү олуттуу модернизациядан өтөт жана фонддун ишкерлери менен өз ара аракеттенүүсүн жеңилдетүүгө жардам бере турган жаңы IT чечимдери жана электрондук платформалар иштелип чыгат. Биз бул стратегияны ишке ашыруу менен 5 жыл ичинде фонддун насыялуучуларынын продукциясын экспорттоо көлөмүн $1,2 миллиард чейин көбөйтөт деп күтүп жатабыз. Аны ишке ашыруунун аягында алардын жылдык кирешеси болжол менен $1,5 миллиард түзөт деп белгилейт Новиков. Ал ошондой эле Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду учурда штаттык режимде иштеп жатат деп ишендирет. Бизде бардык иштеп жаткан долбоорлорду ишке ашыруу жана жаңы өтүнмөлөрдү канааттандыруу үчүн жетиштүү каражат бар дейт ал. Белгилей кетсек, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргызстан 2015 жылы Евразиялык экономикалык биримдикке кирер алдында кыргызстандык ишкерлердин биримдиктин шартына ыңгайлашуусуна колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн. Фонд Кыргызстандын экономикалык жактан эң келечектүү долбоорлорун жеңилдетилген шарттарда каржылайт. Орус тарап фонддун уставдык капиталына $500 миллион берген. Булак Назар Ньюс Кежи. Кишиневдо ок чыгарган тажикстандык жаран ооруканада каза болду. Бүгүн 4-июлда
Кишинев шаарынын аба майданында ок чыгарган тажикстандык жаран алган жаракатынан улам ооруканада көз жумду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, Рустам Ашуров 23 июнда Тажикстандагы Ариянбанктын жетекчисинин орун басары Шухрат Исматуллаевди уурдоого катышкан деген чек менен эл аралык издөөдө жүргөн. Ал Туркия аркылуу Молдовага барып, андан соң Европа өлкөлөрүндө калууну көздөгөн. Бирок Кишинев шаарындагы аба майданынан паспорт көзөмөлдөө кызматкерлери аны Молдовага киргизүүдөн баш тартып, өз өлкөсүнө кайтарууну чечишкен. Каттоо үчүн бара жаткан жолдо Ашуров полиция кызматкерлеринин куралын алып ок чыгарган. Жыйынтыгында аэропорттун коопсуздук кызматкери менен бир жүргүнчү жаракат алып, окуя болгон жерде көз жумган. Ал эми тажикстандык жаран жүргүнчүлөрдү барымтага алууга аракет кылганда ага ок тийип ооруканага жаткырылган. Көп өтпөй Ашуров алган жаракатынан улам каза тапкан. Ал эми бүгүн 4-июлда Молдова өкмөтү аба майданында каза болгондорду эскерүү үчүн улуттук каза күтүү күнүн белгилеп жатат. Булак супер кежи. Баасы $300,000. Америкада абада учуучу унаалар сатыкка чыга баштады. Америкалык автомобиль өндүрүүчү Alef Aeronautic компаниясы дүйнөдөгү биринчи жолу унааларын жерде жана абада айдоого уруксат алды. Бул тууралуу аталган компания расмий баракчасында билдирди. Маалым болгондой, модель А деп аталган унаа толугу менен электрдик жана 2 орундуу. Компаниянын айтымында жакындалар унаалардын учууга жарактуулугун тастыктаган атайын сертификат алган. Алар мындай унааларды жол кырсыктарын алуу үчүн чыгарып жатканын билдиришкен. Унаа жерде 322 чакырым аралыкка чейин айдалса, абада 177 чакырым аралыкка чейин уча алат. Ошондой эле анын вертикалдуу учуп конуу жөндөмү бар. Ал эми мындай өзгөчө унаанын баасы $300,000 26,1 миллион сомду түзөт. Учурда модель А унаасын 2025 жылы сатыкка чыгаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканы айтылууда. Булак супер кежи. Мамлекеттик органдар 25 миллион сомго жол тандабастарды сатып алат. Климаттын өзгөрүшүнө туруштук бере турган суу чарба кызматын жакшыртуу долбоорунун алкагында мамлекет 25 миллион сомго 6 автоунаа сатып алат. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар сайтында маалымдалат. Жарыялардын биринде суу чарба кызматы жана жогоруда аталган долбоорду ишке ашыруу бөлүмү үчүн электр унааларын сатып алуу көрсөтүлгөн. Жалпысынан дээрлик 14 миллион сомго 4 электромобиль сатып алуу пландалууда. Ошол эле учурда техникалык талаптар бул 2022-2023 жылдары чыгарылган жол тандабастар болушу керек экенин көрсөтүп турат. Мамлекеттик сатып алуулар сайтындагы дагы бир жарыя айлана чөлөгү мониторинг департаментине 11,3 миллион сомго 2 унаа сатып алуу боюнча көрсөтүлгөн. Бул 2022 жылдан эрте эмес өндүрүлгөн бензин менен жүрүүчү жол тандабастар болушу керектиги көрсөтүлгөн. Эске салсак, климатка туруктуу суу кызматын жакшыртуу долбоору эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан каржыланат. Аталган уюм Кыргызстандагы суу менен камсыздоо, канализация жана тазалоочу жайларды калыбына келтирүүгө жана курууга $100 миллион бөлөт. Булак Назар Ньюс кежи.